Assalamu alaykum dostlar. Ko'pchilik odamlar o'ylashadi, bu jön ele suv deb. Bu jön ele suv emas. Bu güç, bu degan akça, bu energiya, bu otun, bu Kırgız elinin baylığı. Biz uşul suv menen Kırgız eline kantip payda berебиз? Kırgızстанды kantip өнүктүрөбүz? Азыр мен силерге ошол жөнүндө айтып берем. Мына караңыздар туугандар, бул суу жөн эле агып жатат. Мындай суулар Кыргызстанда миңдеп жөн эле агып кетип атат. Ушул сууну биз жүгөндөп, трубага салып, чакан гэстерди кылсак болот. Бул деген чакан гэс, биздин компания аты Free Energy. Кыргызстанда азыр көптөрү айтышып атат, энергия жок, электр энергия жок деп. Электр энергия бар, суу бар. Болгону ошол сууларды түтүккө салып эле, мына бир кулак суу жетиштүү. Ар бир айылда, ар бир өзөндө ушундай суулар бар. Ошол бир кулак сууну эле биз мына чакан гэстерди орното турган болсок, бул гэске өзү секундасына 245 гана литр суу колдонулат. Ар бир айыл өкмөт, ар бир ошо коктогоктор жашаган эл, ар кими ушундай чакан гэстерди өздөрүнө коюп алса болот. Бул деген жылдап, айлап коюла турган гэс эмес. Бир жума деле коюп койсок болот. Мына түтүктөрүн коебуз, гэс болсо өзү даяр, суу болсо бар. Демек, Кыргызстанда кантип биз баардык жарандарга электр энергияны жеткизип, кантип биз Кыргызстанды өнүктүрө алабыз? Кантип биздин эл ушул суу менен баардар жашоодо жашайт деген суроолорго ушул биздин чакан гэс жооп берет да. Эми азыр мен силерге иштегенин көрсөтөйүн, карап туруңуздар. Бул жерден ачылат. Бул жер автоматтык түрдө болот. Буюрса азыр мен кол менен ачып көрсөтөм. Кол менен ачканда бул жак иштейт азыр автоматтык түрдө. Мына суу кетти, буюрса. Суу кетти. Карап туруңуздар барыңыздар. Суу кетти. Мына, бисмилла. Мына достор, Кыргызстанда канча лаган суулар жөн эле агып атат. Жөн эле агып кетип атат. Күчтүн баары агып кетип атат. Биз болсо ушул агып аткан сууну кантип акчага айландырабыз? Ушул биздин гэс ар бир жарандын көйгөйүн чечиш керек да буюрса. Эми канча ток бөлүнүп атат, азыр сиздерге ошону көрсөтөм. Мына караңыздар биякта. 10 киловатт. Мына 10 киловаттан ашык электр энергия уже бөлүп чыгарып атат. Бул суунун күчү трубадан келген ылдамдыгы 6 метрлик бийиктиктен эле келип атат. Эгерде биз трубанын бийиктигин 50 метргече узарта турган болсок, ушул эле чакан гэстен 80 киловаттка чейин ток өндүрсөк болот. Демек, биздин коктоготто аккан чакан сууларды да ушундай гэстерден ар бир жерге 5тен койсок болот. Анткени ар бир жерде 5тен кулак суу агат. Бизде мисалы Кара-Балта дарыясы, Чүй облусу боюнча дарыялар көп. Биздин максат ар бир регионду өзүнүн электр энергиясын автомондоштуруу. Ар бир регион өзүнүн аймак өзүнүн электр энергиясын бөлүп чыгаруу. Демек, чоң-чоңдогон гэстер, алар Токтогул, Крупсай, Ташкөмүрдүн баардыгы чыккан энергияны өндүрүшкө, экспортко сатпасак болот. Ички өндүргөн, чакан гэстерден өндүргөн гэстер, электр энергиянын баардыгын элге пайдалансак болот. Эми караңыздар достор, бул чакан гэс Кыргызстанда жасалды. Кыргызстандык жарандар жасады. Демек, жасаса болот экен да, кылсак болот экен да. Ар бир мекенчил жаран ушундай өздөрүнүн мамлекетке пайдалуу долбоорлору менен мамлекетти өндүрсө болот. Мен мамлекет мага эмне кылды эмес, мен мамлекетке эмне кылдым деген суроо бизде болуш керек.